Өзүм да улак чабам. Көкжар айылынын намысын коргоо улак тартам. Ошонун арынга барып улак тартып ошондон бир именно ушу Каскадерскийден кулап сүйрөлүп жүрүп эчтеке болгон эмесмин. Ушу улактан атым мүдүрүлүп кетип, жыгылып түшүп, ушу бир сол өпкөм жарылган. Ошо өпкөмдө кичине эме бар экен, ошо сол өпкөм жарылып кеткен да. Жакшы эле, Кудайга шүгүр, иштеп атабыз. Бул аттын аты Башат. Ушул федерацияга эң биринчи тиги аттарды алып баштаганда 2016-жылы. Эң биринчи базардан бар ушу ишибиз кыргыз акка сыйынган эл эмеспизби? Ошон үчүн ак боз ат алабыз деп, эң биринчи ак боз ат алып, анан атын Башат койгонбуз. Ишибиз алга аласын деп. Ошондон бери ушу Башат эң биринчи алынган ат. Жигитовкага бизге аттар түз чуркап бериш керек. Үстүнө айланып аткан маалда биз ат токтоп калбаш керек, кайрылып кетпеш керек, түз чуркап бериш керек да, үркүбөш керек. Трюковой жагына ат билбеш керек да. Негизи балдар тандаганда кандай аттарды тандайт? Жигитовкага негизи өзү жеңил чуркаган аттар жакшы болот да, аябай жакшы болот. Үстүндө бала кыйналбайт. Баягы оор чуркаган аттар бар, алар кичине кыйнап коет. Илгери кыргыз ата бабабыз көз тийбесин деп жалына ак байлап койчу. Азыркылачы деп мончок такчы эмес. Жалына ак кебес өрүп койчу. Кээде ушу көз тийбесин деп ырымдап да коебуз кээде. Кудай сактасын. Кудайдын көзүнө элдин көзү түшпөсүн да. Эми аттарды бир 6 айда бир курт-буртун түшүрүп, ветеринарлык карап турабыз мындай. Кээде суутуп, күн сайын эле карайбыз да. Атка деле ушу баладай ухот керек да. Буларда бул акылдуу жаныбар, жылкы баласы. Баарын билип турат. Көк бөрүгө да кете берет биздин балдар. Мисалы үчүн кинолордо, съемкаларда көк бөрүнү сурап калат, көк бөрүнү көрсөтүп беребиз. Жигитовканы сурайт, жигитовкасын кылып беребиз. Трюковой жагына кетип берет. Биздин аттар профессионалдар да. Камерага да иштеп коет, сүрөткө түшөт. Түрк жазардан мурда эң биринчи коопсуздук жагын ойлонобуз. Мисалы, элементарный эле 2ден басмай эле обязательно колдонобуз түрк жазарды. Албетте эрлерибиз ой турган эрлер келиш керек. Анан ой турган эрлер менен болбойт түрк жазарда. Ал эрдин үстүндө каскадер бирөөнүн баласы. Ал балага жоопкерчиликте биз болобуз. Ар бир адам төрөлгөндө ушу бир эмеси менен төрөлөт окшойт ушу. Бирөө мисалы үчүн бул жашоодо ар кандай профессия бар. Меники ушул ат. Атсыз жашоомду элестете албайм. Айтылбай турган сыр жок, баары эле көрүнүп турат. Просто ошо ыкманы кээ бирөө жүрөгү даап жаза эле тургандар бар, жаза албай тургандар бар. Балдардын баары эле бир нерсени жаза бербейт, арасында бир нерсени бирөө жакшы жасайт, башка нерсени башкасы жакшы жасайт. Балдарды мектепке алып барып коюп, тияктан келип атты карап, бастырып. Бу да жылкы баласы да баладай да, буну да караш керек. Алгандан кийин багыш керек. Убагы менен суусун бериш керек, жемин бериш керек, чөбүн бериш керек, убагы менен бастырып туруш керек. Булар деле как спортсмен катары эле, булар да иштетип туруш керек, прогулка кылып бастырып, чатын чоюп. Ошондо кичине адам бири-бирин экөө жакшы түшүнүп калат да, экөө бири-биринин кыялын түшүнүп, атта билип калат. Ат негизи билет үстүнө кандай киши отурганын. Биз үйрөтпөгөндө ким үйрөтөт? Үсен Кудайбергенов ушу биздин балдарга үйрөтүп кеткен ушу. Федерациянын балдары ушу мурунку тажрыйбалуу балдары бизде көп. Ошонун баары акырынан балдарды өстүрүп ушу тарап кетсе экен. Ушу балдарыбыз күчтүүрөөк болсо экен деп үйрөтүп аракет кылабыз. Негизи бул жумушка биз тандабайбыз, балдар тандап келиш керек да. Бул каскадерлык кесипти сүйгөн, толук жүрөгү менен сүйгөн балдар керек да. Андай келип иштеп тыйын кылып алайын, тиги бу деген бизде андай эме жок да. Бизде бул жумушту сүйүш керек. Акча эмес, биринчи орунда акча эмес, биринчи орунда бул жумушту сүйүш керек да.